Allah subhanahu wa taala бұл дүниеде өзінің табиғи нәрсесінен өзгөріп, текеберленіп, адамдардың үстінен күліп, адамдарды басынтып, өзінше ошондай өзгөрген адамды Алла таала жакшы көрбөйт. Бұл текеберленүү Алла таалага гана жарашкан нерсе. Biz эртең эмне болорубузду, 5 мүнөттөн кийин бизди эмне тагдыр күтүп атканын билбей туруп, текеберленген бул адамзатка жарашпайт. Bir акылман айткан экен, адам эки абалда өзгөрөт дептир. Биринчиси кайгы келген учурда, экинчиси байлык келген учурда дейт. Кайгы келген учурда бардыгыбыз билебиз, эми адам чөгөт, адам карыйт, адам ушундай жаман абалга түшөт. Кудай таала кайгыдан баарыбызды сактасын. Бирок байлык келгенде өзгөргөнүбүздү өзүбүз билбей калат экенбиз. Ар кимге чоң сүйлөп, өзүбүз ушундай асмандан түшкөндөй, жылдыздан жаралып калгандай, ушундай бир мүнөздөрдү адамдарга көрсөтүп коет экенбиз. Бул нерселердин бардыгы Алла таалага жакпаган нерселер. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, качан бизге ушу байлык, колубузга дөөлөт келип калса, ошого шүгүр келтирип, ошо келген сайын дагы ибадатты көбөйтүп, дагы Алла таалага сежде кылганды көбөйтүп, шүгүр кылганды, адамдарга боорор уганды, ата-эненин ак батасын алганды, иши кылып адамкерчиликти көбөйтөлү, байлыгыбыз ошо нерсе менен сакталат. Байлык менен дөөлөттү сактап калуу бир гана шүгүр сактайт муну. Шүгүр кылсак, ошо нерсе сакталат. Же болбосо экөө тең тоголок болот. Дөөлөт да тоголок болот, байлык да тоголок болот. Колубуздан кетип калат. Урматтуу бир туугандар, кимге Алла таала ушундай жакшы жашоону берген болсо, шүгүр кылып Аллага жакын болсун.